Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, Ош шаарынын тургундары. Бүгүн 20 май Ошто бош жумуш орундарынын жарманкеси уюштурулуп атыптыр. Кечки саат 6-га чейин бул жерде болушат экен. Жумуш берүүчүлөр ушул жерде бош жумуш орундарын сунуштап турушат. Эгерде сиз жумуш издесеңиз, ушул жерге келип сурасаңыздар болот. Сиздерде не жумуш? Ошкабы? Ошка. Шарттары кандай? Шарттары бизде кандай? Шарттары дегенде бизде основном студенттерге выгодный, анткени гибкий график бизде. График после учеба чыгып алып, зарплата алып, иштесе болот. Анан окуусун дагы окуп, жумушту дагы как положено зарплатасын алышса болот. Бизде промоутер болуш дейт. Сим-карта боюнча Нуртелеком дейбиз. Нуртелеком Ошка компаниясы сим-карта боюнча маалымат берет. Сим-карта восстановить кылат, номер алмаштырат, тарифтерин өзгөртүп берет, Обанк картасы берет абоненттерге. Биздин жумуш основном ошол. Айлык бизде 35 миңден 45 миңге чейин аралык. Иштегенде жараша, анан күнүмдүк бонустарды алып турушат. Если премия алышат, если результат кылса биз Ош шаарында биздин азыр жумушубуз. Андан кийин бардым көрсөтүп коеюн силерге. Жакта не жумуш экен? Сиздерде не жумуш бар? Саламатсызбы? Бизде айдоочулар керек, троллейбус жана автобус айдаганы. Ош шаарында автоунаа ишканасы, муниципалы. Д категориясы бар айдоочулар керек. Электромонтерлор, слесарь оңдоочулар жана троллейбус жуганы авто жуучулар керек. Мойшуктар керек. Айдоочулардын айлыгы канча? Айдоочулардын айлыгы 40 миң. 40 миң. Ооба. Бул башталышы да. Графиги 5-ге 2 жана 6-га 1. 5 күн иштеп, 2 күн дем алат экен. Бул жакта телефон номерлери турат, көрүп алсаңыздар болот. Жашы болсо 21 жаштан 60 жашка чейин. Арак пиво ичпегендер болуш керек да. Жакта да бир жумуш. Так, бул жакта дейт. Идиш жумуштар дейт. Сиздерде не жумуш бар эже? Айдоочу, сатуучу и ресторанный бизнесте. Посудомойщица, повар, официант, легал. Сдельный работа, да. Например, аренда машина таксопаркта күнүнө аренда машинанын төлөйт, ашканы өзүнө. Канча саат иштесе, канча кааласа, машинанын арендасын төлөп, калган акчасын өзүнө алса болот. Официанттарда тоже сдельная работа. Өзүнүн жумушуна карап, канча клиент обслуживать этсе, ошосуна карап ого төлөнөт. Да, посудомойщицалар 500 сомдон баштап 1000 сомго чейин. Тоже график. Тамагы обязательно обед бар. Дагы продавецтер это уже базарга барып сдельно, но биз баягы телефондан алып калып можем предоставить, да. Бирөө, например, базарда мага сатуучу керек десе, биз телефонун беребиз. Работодательдикин же сатуучунун. Жок, Журналист Борон Медиа YouTube каналынан. Сиз чоң. Урматтуу көрүүчүлөр, мен мындай бардыгын көрсөткөнгө аракет кылып атам. Андан сырткары, эгерде бош убактыңыздар болсо, өзүңүздөр деле бул жака келип көрсөңүздөр болот. Бала кароочу, ашпозчу, тестатымга дейт. Маляр дейт. Кыскасы жумуштун түрлөрү бар экен. Мынакей. Бул жака атайын доскага жазып коюшкан. Бул жактан келип, көрүп, карап алсаңыздар болот. Мынакей. Жакта баннери. Так.
Здоровый мир дейт. Сизде кандай вакансиялар бар? Эмне жұмыстар? Бизде фармацевт, медсестра, массажист вакансиялары бар. Бизде азыркы расширение болуп атканыбыз үчүн жаңы аптекаларыбызга фармацевттерди издеп жатабыз да. Бизде көбүнчө именно фармацевттердики керек. Рабочий иш жумуш күндөрү болсо гибкий болот. Бизде эртең мененки жана кечки сменалар бар. Айлык маянасына келгенде оклад плюс процент анын бонус болуп кетет. Айына да? Ооба, айлык айына кетет. Орточо канча? Орточосу 35тен жогору болуп алышат. Фармацевттердики. Да, бул жакта QR-код. Номер барбы? Номер бул жака жаздым эле. Да. Бул жакта номерге байланышсаңыздар болот. Фармацевт, массажист. Сизде эмне жумуш эже? Biz O'zbekistondan keldik. Силер Өзбекстандан келдиңер. Саламатсызбы? Алайкуу дейт. Не жумуш бар сизде? Бизде азыр сварщик, электрик, механик, сезонный разнорабочийлер керек. Ошондой эле кара сууга дворник и охранник керек. Алайкуугабы? Алайкууга. Кара сууда филиал бар. Кара сууда дагы бизде курут чыгарган цех бар, ошол жака мини цех керек. Булардын айлыктары канча? Зарплаталар боюнча ошол жака келгенде өздөрүнүн руководителдери айтышат да. Андан тышкары бизде делопроизводитель, пищевой технолог, лаборант ушундай вакансияларыбыз ачык. Булардын Ош шаары анан кара сууда. Ооба, пока что азыр 2 вакансия кара сууда, калган вакансия Ошто. Жумуш убактылары 5-2 график 9-дан 6-га чейин, 8-ден 5-ке чейин ар кандай график коюлган. 20 жаштан жогору экен, 20 жаштан 18 жаштан жогору жумушка алууга даярбыз. Мынакей, байланыш телефонунда көрсөтүп коелу. Ооба. Мындай нерселерди ичип жеп иштей бересиңер. Ооба. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен болушунча сиздерге маалымат бергенге аракет кылдым. Өзүңүздөр деле Ош шаарына жакын болсоңуздар, келип бош жумуш ордуна менен таанышып кетсеңиздер болот. Бул жакта болсо атайын уюштуруучу өкүлдөр. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүнкү иш-чаранын максаты эмне анан? Кандай жумуштар? Бүгүнкү иш-чаранын максаты бул жерде ушул коңшу мамлекетибиз Өзбекстан мамлекетинен чыгып, Ош шаарында жана жакынкы аймактарда жумуш, эмгек жумушун издеп жүргөн мигранттардын катталуусун, салык төлөөсүн жөнгө салуу максатында аларга жумуш орундарын сунуштап жатабыз жана кантип каттоодон туура өткөндү, кантип салыктарды туура төлөгөндү биз аларга маалымат иретинде жеткирип жатабыз. Негизи алар бул жака өтүп иштегенден кийин мындай легалдуу иштеш керек да? Ооба, алар бул жака келип 60 күн гана каттоосу жок жүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Биз коңшу мамлекет болгон үчүн эки мамлекеттин бири-бирине келишим негизинде ошондой бир жеңилдик бар. Бирок ал күндөр ал ишмердүүлүк менен алектенет деген мүмкүнчүлүк бербейт. Алар ишмердүүлүк менен алектениш үчүн сөзсүз салык төлөп, же жеке жактарга кызмат көрсөтүү үчүн патент алыш керек, же юридикалык же компанияларга ишке орношуу үчүн алар менен эмгек келишимин түзүш керек. Ошол экөөнүн бирөөсүн кылыш үчүн биз аларга жеткиликтүү маалымат жеткирип, жана мондой бир маалыматтык баракчалардын негизинде аларга кантип иштөөнү бул жерде Telegram бот иретинде маалымат ичине тиркелген. Ал жерге ошол Тышкы иштер министрлигинин каттоо маалыматтарынын баары бар. Салык кызматынын салыктын кандай түрлөрүн төлөсө болот, кантип каттоодон өтсө болот, ошолордун баары биз аларга жеткиликтүү тилде, мына өзбек тилинде дагы атайын ушундай маалымат кагаздарын даярдап, аларга жеткирип жатабыз. Сиздерчи кайсыл чыккан? Мен Береке курулуш компаниясынан келдим. Курулуш компаниясы. Жумуштарды алганы ошол айтып жатабыз. Өзүм юрист болуп иштейм. Курулуш компаниясында. Жумушка кызыккан адамдарга туура маалымат берип, ошолорду жумушка тартканга аракет кылып жатабыз. Азыр подрядчиктер, азыр Карлован казганы, ошол подрядчиктерди биз алганбыз. Жумушчулар да керек болуп атат. Разнорабочий. Да, разнорабочийлер. Айлыктары кандай? Айлыктары жакшы. Ана ал жакта уже
Барса Компания өзүнүн курганда кулагына айтасың. өздөрүнү да айтабыз. Сиз каяктан эже? Мен жеке ишке. Не жумуш орундарын алып келдиңиз бияка? Мен консультация берем. Аха. Өзү окуу бөлүмүнүн башчысымын. Ушу ички жана сырткы миграцияны ушу оң жолго салуу максаты багыт көрсөтөм. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен болушунча так жана туура маалымат бергенге аракет кылдык. Эми бош жумуш орундары боюнча бул жактан дагы бир сыра көрсөтүп коеюн. Канчага чейин илинип турат бул? Кеч саат 6-га чейин деп коелу, келип бир сыра көрүп, эгерде сизге жумуштар жаккан болсо, өзүңөр сүйлөшүп, байланышып кире берсеңиздер болот. Телефон номерлери бар. Бу жерде курьерлер деп турат, көрүп турасыздар. Машинист, экскаватор дейт. Мебельщик, мугалимдер, швея дейт кыскасы. Мына ушундай жумуштарга келип көрсөңүздөр болот. Келиңиздер. Эгерде маалымат сиздерге пайдалуу болгон болсо, мен албетте кубанычтамын. Каналга катталып, ой пикирлерди комментарийге калтырып, видеону башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар.